Саламатсыздарбы? Оңгулуу сөзү оозунан ак калпагы баштан түшпөгөн уюткулуу кыргыз элим. Жаштар сүйлөсүнүн телеберүүсү Баткен областына караштуу Кызыл Кыя шаарында жайгашкан Төрөбай Кулатов атындагы Тоо техникалык колледжинде. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы жана Мерим Күрүчбек кызы. Жаштар сүйлөсүнүн телеберүүсүндө бүгүн биз сиздер менен талкуу кылчу тема жаштар жана тарбия. Анда эмесе алгач төрүбүздүн куттуу коноктору менен тааныштырып өтсөк. Төрөбай Кулатов атындагы Тоо техникалык колледжинин тарбия иштер боюнча директордун орун басары Айнура Жураева. Дилмирөөгө коомдук кайрымдуулук фондунун мөдүрү теле алып баруучу Темирлан Акматов. Кыргыз Казак колледжинин директору, юридика илимдеринин кандидаты Эргали Абдикайымов. Уюткулуу наркын баркын сактап келген эң бир кымбат баалуулуктардын бири болуп эсептелинет. Анда эмесе алгач эле сурообузду тарбия дегенди кандай түшүнөсүздөр? Тарбияны бизге ким берет деген теманын үстүндө талкуу кылалы. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Эң биринчи эле тарбияны бул ата эне берет жана ата эне 9 ай ичинде көтөрүп жүрүү үчүн жүрүп төрөгөн үчүн шүгүр кылайлы. Ошондой эле Канча жаштан баштап ушул тарбиялоо ишин башташ керек? Туулгандан эле баштап. А бизде кээ бирлер жүрбөйбү, мисалы балам али жаш, мектепке барсын, анан кийин жогорку окуу жайына барсын, ошондо деле жетишем деп. Жок, андай болбой калат. Качан башташ керек? 7 жаштан башташ керек. Демек сиздин оюңузча 7 жаш туура болот, э? 7 жаштан дегенге кошулбаймын. Анткени эненин курсагына бала бүткөндөн баштап эле аны тарбиялап башташ керек. Анткени курсагында пайда болгон маалында эле эгерде апасы стресс болуп, ар дайым кабагы түшүп жүргөн болсо, анда ичиндеги баласы дагы өзүгө окшоп ар дайым стресс болуп жүргөн жана башка нерселер менен иши болбогон бала болуп төрөлөт демекчимин. Бизде азыр көп го арабызда стресс болуп, ойлонуп жүргөн адамдар. Ошолордун баардыгын ата энеси тарбиялабай койгонбу, ошондо? Ошондой болушу дагы мүмкүн. Эгерде апасы курсагында баласы болгон болсо, эгерде акча маселе болуп, бар жок эле акча деп жүрө берген болсо, келечекте баласы дагы өзүгө окшош акча деп жүрүп эле өмүр өткөн бала болуп төрөлөт деп ойлойм. Кандай сунуш кылат элес ошол апаларга? Эгерде боюна бүткөн апаларга ар дайым шайыр жана башына оор иш түшсө дагы сабыр кылып гана жашаш керек. Азыр биздин кыздарыбыз айткандай, мындай биринчиден ата энелерде жок болуп атат, экинчиден болсо Маша жана Аю деген мультфильмди көрөсүңөрбү? Бардык биздин балдар, кыздар көрүшөт да. Бул ушул туура тарбия береби же туура эмес тарбия береби? Эмнеге? Келиңиз, бул жака келип айтыңыз оюңузду. Чоңгудар кичинекейде баардай көрөт да, талкуулайт, сындырат, ушундай да. Биз ушул бул Маша жана мисалы Аю жөнүндөгү фильм терс таасирин берип атат. Биздин балдарыбыз тентек болгондо үйрөнүп атат, энесин укпай калат, ошо Машадай болуп калат да. Бул бир. Экинчиде бизде коомдук каналда Баластан деген эмне бар? Элдин баардай көрөт. Ошол жерде мультфильмдерди карасаңар, кичинекей биздин балдарыбыз көрүп атат. Эмне? Өбүшкөндү үйрөтөт. Мындай билесиңерби, буга чейин дагы эмне болгон? Жанагы дагы мультфильмдерде эшек келип балдарга тарбия берип атат да. Эшек өзү негизи реалдуу жашоодо кандай? Ал эшек бойдон эле тура. Эшекке алтынды менен ороп салсаң деле, алтын менен бөлөп салсаң деле эшек бойдон калат да. Биз балдарыбызга аргымак жаатында, ушул жаатында мен кайрылат элем. Балдар жазуучуларына, ушул мультфильм жасагандар өзгөчө биздин балдарыбыздын психологиясын талкалап атат. Могул колуңарга берген гезиттин карап окуп көрсөңөр, ушул жерде жалаң терс жааты бар аркасында. Бул бир. Экинчиси болсо, азыркы илгерки биздин энелер, апалар, жеңелер балдар ыйлаганда эмне кылчу? Бешигирин ырдап, талим тарбиясын берип, анан оозуна соска салчу. Азыр болсо ата энелерде күнөө бар. Азыр колуна эмне кылды? Телефонду берет. Ал телефон эмне кылат? Телефондон каалаганын алып, YouTube'дан 2 жаштагы бала жанагындай интим жана башка нерселерди көрүп атат. Каяктагы тарбия? Ошон үчүн урматтуу достор, жаштар, көрүүчүлөр, мен кайрылат элем.
Кыргыздын өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштарын кара деген да, балдарын, кыздарын карагыла деген, жаңымын, асылмын, өспүрүмдөрдү карагыла деген. Ошондуктан мен балким жаштарда мындай жаштарды күнөөнө ала албайм. Ата энесинде тарбиялоочу ошол ата энеси да, анан мектептерде. Ошон үчүн мен ойлойм, суранат элем, ошол балдарга дагы биз мындай жанагы сотканы берип эле басылып калбай, ыйлабасын дебей, эмне кылыш керек? Балдарыбызга жакшы багыт көрсөтөлү, элдик жомокторду окуп берели, элдик педагогикалардан, жакшы салттуу жанагы динибизден талим тарбияны берсек, келечегибиз жакшы болот. Антпесек биз аксап, келечекте жок болуп кетишибиз мүмкүн да. Ал жерде уруш, шатак, атыш, өлтүрүүлөрдү көрүп атат биздин балдарыбыз. Келгенде мына көрүп атасың, көк хит деп чыкты, башка болуп чыкты, жоголуу деген чыкты, 24 саат, 50 саат деп эмне болуп атат? Келип ата энеси сарсана болсо алар жыргып атат. Кайсыл жакка баратабыз? Батыштын батка гана кирип баратабыз. Ошон үчүн батыштын цивилизациясын алалы, техника, технологиясын алалы. А бирок тарбия жаатында биздин өзүбүздүн эмне мурасыбыз бар, тарбиябыз бар. Ошого жакшы көңүл буралы. Мен ойлойм да, жана Темирлан ага айтып кетти. Балдар ыйласа колунан сотка карматат кичинекей кезинен деп. Мен ошого кошулам да, потому что жана балдар кичинекей кезинен сотканы эртерээк өздөштүрсүн деп ойлойм да, өздөштүрүп алат кичинекей кезинен дейм да, жанагы 3 жаш, 4 жаш, 5 жашында сотканы өздөштүрүп, ошо батыраак үйрөнөт дейм да, анан сотка компьютерге окшош да. Анан компьютерди анан кийин жакшы өздөштүрүп кетеби дейм да. Бирок эми сиз жакта канча киши чыгат билбейм, бирок менин оюм ушундай. Темирлан агайдыкы туурабы, жок меники туурабы? Мына студенттерден сурап көрөлүчү эмне дер экен. Азыркы учурда тарбияны ата эне береби же сотка береби? Жаштар сүйлөсүн. Азыр ата эне бере албай калды, сотка берип атат. Ата эне укпай калды. Мисалы кээ бир энелерине кыздары кожоюн болуп калды, атасына балдар кожоюн болуп калды, көпчүлүк пайызы. Тарбия бергенде бул ата эне өзүгө дагы караш керек да, мындай кыл деп айткандан кийин бала ошону кылгысы келбейт. Потому что баягы ата эне ошону кылбагандан кийин бала дагы неге ата энем кылбайт, мен ушуну кылышым керек деп ошолорду карап кайталайт да ата эне. Демек бала көзүнөн көргөнүн кылат, Ооба, көзү менен көргөнүн кылат. Ата эне үйдө не кылса, кийин көчөгө чыкканда бала ошону көрсөтөт. Кандай тарбия бергенини баласы көрсөтүп коет. Азыркы учурда бизге тарбияны ата энебиз берип жатабы же сотка берип жатабы? Көбүнчө сотка берип жатат. Эмнеге? Бардыгына эле телефон карматып коюшкан. Ар эки адамдын бирөөсүндө жок дегенде телефон бар, бардыгы интернетте. YouTube'га киришет, өзү каалаганын көрүшөт, ошондо өздөрүгө чечим чыгарышат. Көргөн нерсесине карап. Жанагы үйрөнгөндөрү кичинекей кезинен туура эмес. Мен туура деп атпаймынбы? Туурабы же туура эмеспи? Жок, кичине чоңойгондон кийин кармаш керек деп ойлойм. Канча жашта? Кичине эсин таанып калгандан кийин да, эми 2-3 жаштагы бала өзүнө эптеп, зорго эптеген бала болсо өзү, кийин жакшы өзүн эптеп калганда кармаш керек. Көрдүңүзбү, сиз атканда дагы телефонуңуз аркылуу неме келип атат. Ана кандай талим тарбия жугат? Мен айтат элем, мен сунуш кылат элем. Жогорку кеңешке дагы мектеп окуучулары бала бакчада керек болсо студенттерге телефон колдондурбаш керек. Биз болсо телефонго киргенде 99% жаман жагын алып атат. Анан кийин каяктагы тарбия болот? Мен суроолорду берем, тапшырма бергенде китептен тап карагыла деймин да. Себеби биз окуп жүргөн мезгилде китепканаларга барып, китептин барагын ачканда биз ошол мугалим берген суроону тапканча биз өзүбүзгө көп маалымат алат элек да, китепти баракта отурупчу. Азыркы балдар ошо интернетти ушундай ачат дагы, интернеттеги көпчүлүк маалыматтар мисалы үчүн туура эмес да, туура эмес берилген. Ошол туура эмести силер алып атасыңар. Ошондуктан мен ойлойм, ошо телефонду колдонбой эле койсоңор жакшы болот эле дейм да. Эжеге дагы кошумчада, эже туура маселе айтып атат. Мисалы, азыр эмне алып атат? Курстук иш, дипломдук иш, керек болсо кандидаттык иш, докторантура иште эмне алып атат? Интернеттен эле тияктан бияктан көчүрөт, башкы темаларды өзгөртөт, бир нерселерди кошот тап келип берип атат. Мисалы, ошолорду көп билем да мен. Анан каяктагы билим, каяктагы талим тарбия. Ошон үчүн, урматтуу достор, эже туура нерсени айтып атат да. Анан агай азыркы айткан балким кандай силер оюңарды айткылачы, туурабы же туура эмеспи? Эртең кантип тарбия бересиңер? Мына дагы бир мисал. Бир эне өзүнүн баласын ошол интернетте, телефондо карап атып, эмгизип атып, думуктуруп өлтүрүп койгон да. Бишкекте болгон окуя. Мисалы да.
ошондон баштап ошол роддомдо эмне болот? Телефон төрөтканага киргизбейт экен. Мен ушуну колдойм да, керек болсо төрөтканалар киргизбеш керек. Мына азыр эже агайлар сабак берет, силер алактуу болуп биякта тура эмес нерсени көрүп, жөн эле убактыңарды кетирип, жөн эле жол кирени коротосуңар, бут кийимди жыртасаңар, жөн эле келип кеткендер көп да. Телефондун пайдалуу жагы дагы, зыяндуу жагы дагы бар. Бул жаш бала кичинесинен эле ата энеси бул телефонду интернеттин жандырып, ютубту берип коет, ал эми бала болсо өз каалаган нерсесин көрөт. Ошондуктан ата энелер бул телефонду балага керектүү таалим тарбиялуу нерселерди коюп берсе, бул телефондун жакшы жактары деле болот. Бул телефонду балага жаш кезинен эле бербеш керек. Ата эне өзүнүн тарбиясы жок болгондуктан бул телефонду карматып коюп атат. Ата эне биринчи өзүн даярдап, андан кийин турмушка чыгып, балага кантип тарбия берүүнү дагы үйрөнүш керек. Ата энеде тарбия жок болсо, балдар тарбияны кимден алат? Бул ата энеде тарбия жок болсо, ушул эле телефондон, интернеттен өзүнө пайдалуу жактарын көп деле албайт, зыяндуу жактарын көбүнчө алып атат. Ошондуктан ата энелер өздөрүн биринчи даярдап, өздөрүн биринчи тарбиялаш керек. Демек ата эненин тарбиясы жок болсо, бала дагы тарбиясы болот. Ооба. Чоң рахмат. Отурган студенттердин көбүсү менен макул болуп атпайбы? Ушу жанагы 2 жаштан баштап телефонду карматып, ушул жерден баштап үйрөтө берсе болот деп атат. Бүт баары туура деп атат, муну менин жактагылардын баардыгы айтып. Балдар кыздардын баары айтып атат. Кийин эмес дейт, төрөлгөндө бериш керек колго сотканы деп атат. Үйрөнсүн. Туура эмес да, агай кошулбайм да. Үйрөнсүн деп атпайбы муну? Туура эмес да, туурабы? Бериш керекпи? Туура деп атпайбы? Чеги менен кандай, чеги менен кандай? Муну 2-3 мына 1 жашынан берсин деп атат баардыгы. 1 жашынан, 2 жашынан берсин деп атат. Туура эмес. Бербеш керек, такыр бербеш керек. Балдар макул муну? Бүт макул. Төрөлгөндөн баштап негизи эле бербеш керек, ата эненин бериш керек, ата эне тарбия берет. Негизи мындай ар бирибизде ар кандай эми ата эне дагы туура тарбия берет, бирок баласын иштеп Россияга кеткендер бар, туура тарбия бергендер бар. Эми балага 2 жаштан эмес, мисалы үчүн эми 10 жаштан ар кандай бериш керек. Эми баласына эми эртерээк берип коюш керек да, өзүнүн мындай жеткиликтүү тарбиясын берип, мындай адамдык сапаттарды үйрөтүп, ар кандай мындай мамилелерин оңдотуп, адамдарга кандай кылат, көчөдө кандай жүрөт, аны ата эне бериш керек. Биринчиден телефонду бул 10 жаш мен 10 негизи эле 10 жаш эмес, эми ар кандайдын да жоготу. Бирок 10 жаштан башка бергенге мүмкүн эмес деп ойлойм мен. Ушул телефонду берип атып, телефон кул болду. Эгер Wi-Fi жок болсо, интернет жок болсо өлүп атат. Кандай тарбия? Телефонду кармап баратып, өз эмес, өз такси. Аркасында адамдарды автокырсыктан өлүп атат. Мына былтыр 3,5 миң автокырсык болду. 78% жаштар каза болду. Мына каяктагы тарбия? Мен да сунуш кылат элем. Таксилерге дагы айдоочулар коомдук болсун, балким жөн эле жеке айдоочулар болсо да телефон колдондурбаш керек да. Немеге отургандан кийин. Bunun da ayıpların daha көбөйтүш керек. Жо, анда телефонду эмне чыгарды анда, колданбаса, бүт колдансын, айдап жүргөндө мисалга байкап мындай карап айдаса боло берет да, туурабы? Жо, болбойбу? Мисал үчүн бул телефондун да пайдасы бар. Негизи өзү телефондо көбүнчө биз сабакта кылабыз. Анткени көбүндө мисал үчүн азыр Чубак ажы айткандай, көбүнчө маселе анан биздин ата энебиз дагы бул көбүнчө бизге тарбия бере алат. Анткени бул телефон жок болсо эгерде ата энебиз дагы тарбия берет. Бирок көбүнчө ата энелер өздөрү дагы телефонго кирип кетет. Телефонду чукулат сартан кечке. Мисалы, кээде жаш балдарын ыйлаткан бойдон кызына каратып коет, же өзүнүн кичине агасына, кызына каратып коет. Анткени өздөрү көбүнчө интернетке кирип отурушат. Курбулары менен көбүнчө сүйлөшөт. Негизи өзүнчө мен оюмча бул телефонда кармаш мүмкүн эмес. Анткени ата энелер өздөрүн биринчи тарбияласа, анткени биз дагы ошого аракет кылабыз. Көбүнчө көчөдө жүргөндө дагы ата энелер баласындай карашат да телефонду. Мисал барда ата энелерчи үйдө отурсаңар, бир эштен бирөө келет дагы атаң барбы десе айтат да, мен жок деп койчу дейт да. Ооба, көбүнчө телефонго кирип кеткенде эгерде бандай бирөө мындай соседиң кирип калса, эгерде ошондо соседиңге кирип сени бир нерсе сурайм десе, көбүнчө ата энелер менин үйүмдө жок деп койду. Кандай тарбиялабыз ошол ата энелерден?
ата энебизден көбүнчө биз жакшы тарбия алышка аракет кылабыз. Ата эне биз жакшы Бирок көпчүлүк эле жаман жагын алып атпайбы? Ата мынтип жатат, апа мынтип жатат, демек кыла берсе болот турбайбы? Мага караганда ата энем көптү билет дейт да. Менин оюмда мындай да, азыр ошол ата энелер дагы, окуучулар дагы, мугалимдер дагы, жөнөкөй адамдар дагы ушу актер, актриса болуп калды. Мисалы телевидениеге башкача сүйлөшөт, кылгандары башкача. Ата энелер да ушундай, мисалы балам тигиндей мындай дейт да, а бирөө өзү туура эмес иш жасайт. Мисалы ошол ана кээ бир мугалимдер бар, төпсүз жүрөт да, сонун ошодон көп үлгү өрнөк алсаң болот да, өзү айтканын аткарат. Анан ошол оору мындай жалпылап каптап баратат да. Анан ошон үчүн мен ойлойт элем, ушул телефон аркылуу ооруп, туура эмес тарбияда кетип аткандар көп да. Ошондой туурабы же туура эмеспи? Менин оюмча бул жаш балага телефон карматкан болбойт го дейм. Анан бул жерде бир кыз айтып кетти, телефонду ата энеси карматып коет балдарга деп. Бул кээ бирки балдар айтат, азыр мага сотка сатып берсең астын алам, мындай кылып алам деп. Ата энеси айласыздан балдарга алып берип атат да. Бул менин оюмча балдар биринчи өзү түшүнүп, телефонду кармабай коюшка аракет кылыш керек. Анан жана ата энесинен тарбия алып, же болбосо ата энеси дагы жаш болсо, жана чоң ата чоң энелерден, элдик жомоктордон, ошолордон угуп, үлгү алып тарбия алыш керек деп ойлойм. Бирок азыркы учурда биздин чоң ата чоң энелерибиз бизге элдик жомокторду окуп бербей калды го. Буга кандай карайсыз? Бул жерде билбейм, шаар шартында ошондой жерлер болгон болсо, бирок айылда көпчүлүк эле чоң ата чоң энелерибиз айтып келет. Элдик жомокторду, элдик тарбияларды көчөдө кантип алып жүрүштү, баардык нерсени үйрөтүп келет деп ойлойм. Ата энебизден, элдик жомоктордон тарбия алсак болот экен. Дагы эмнелерден алсак болот? Кимден алсак болот? Ошол чөйрөдөн алса болот тарбияны. Соткадан алса болот да? Жок, соткадан болбойт. Эмнеге болбойт? Азыр деле мисалы көпчүлүк жаштарыбыз интернеттен эле көп маалыматтарды алып, маалыматтарды көрүп, өзүн туура багытка буруп, мисалы ата энеси ичип чеккен адамдар болсо, баласы акылдуу, ыймандуу, таанышман, бир ойчул болуп жатат. Бул атасы, апасы сиз айткандай ичип чегип жүргөн болсо, бул ошол ата энесин карайт дагы, келечекте менин балдарым да ошондой болбосун деген максатта ошол нерселерди кылат го дейм, ата энесин карап. Мугалимдерден тарбия алабызбы? Ооба, мугалимдерден бизде мектеп, колледж биздин экинчи үйүбүз. Бул жерде мугалимдерден тарбия алабыз, билим алабыз, биз ошого карап өсөбүз. Мисалы кече эле көрдүм да, бир мектеп директору мектептин алдында тамеки чегип турат. Анан ошол мектеп директорунан окуучулар кандай үлгү алат? Бул жерде тамеки чегип турган болсо, ал мисалы айтат го, устаздардан устаздын айтканын кыл, кылганын кылба дейт го. Бирок сиз көргөнүңүздү кыласызбы же укканыңызды кыласызбы? Мен айтканын кылам. Телефон бул зыян. Көбүнчө көзгө зыян болот. Жаш эле туруп очки тагып калгандардан ошодон болот. Ошол себептен мен телефон колдонбойм. Андан башкачы тарбия алуу максатында, мисалы айтып атпайбы, айтанайым, телефондон эле жакшы маалыматтарды алып түз жолго түшсө болот деп. Болот, жакшы жагын алса болот. Эми көбүнчө жаш балдар жаман жагыга бурулуп кетет телефон аркылуу. Ошол себептен телефон иштетпеш керек. Ал жаман жагына жаш балдардын бурулуп кетүүсүнө ким күнөөлүү? Телефон күнөөлүү. Эмнеге телефон күнөөлүү? Эгерде ата энеси ошол балдарды контролдоп телефон бергенде, могул жерлерди кара, могул жака кирбе деп үйрөтүп турса, балким жакшы эле болмок. Ата эне күнөөлүү чыгар. Ондой деген болсо, бала мындай кылба деген нерсени кылат дагы, ошол себептен жаман жолго чыгат. Кылба дегенди кылат, кыл дегенди кылбайт, Ошондо телефонду карма деп айтыш керек турбайбы? Жок, ондой десе күйлөнүп кетет дагы. Телефон алып бериң дейт. Сиз көргөнүңүздү кыласызбы же укканыңызды кыласызбы? Билбейм. Анда ушуну ойлонуп көрүңүз, Рахмат сизге. Жок, сотка бул туура алысты жакын кылат, бирок жакынды дагы алыс кылып коет да. Кантип? Мындайча айтканда, мисалы үчүн ата эне мындай Россия жактагы баласы менен сүйлөшүп атып, мындай жанындагы балага көңүл бурбай калат да. Ошол биз телефондон кандай тарбия алып атабыз? Тарбияны мындай ар кандай кылып алса болот. Жакшы жактан дагы, жаман жактан дагы алса болот. Көпчүлүк эле жаман жагын алып атпайбы? Көпчүлүгү жаман жактан алып аткан дегенге кошулбайм анча деле. Мен да кошулбайм. Негизи ошол телефондон башка да тарбияны кимден алабыз биз?
телефондон башка тарбияны эми мындай чөйрөгө карап дагы алса болот да. Мисалы көчөдөн, мындай ата энеден. Сиз өзүңүз кимден аласыз тарбияны? Көбүнчө Телефондон, эми Телефон колдонбойм дебедиби? Телефон колдонбойсузбу? телефон колдоном. Колдонот экен. Айтпадым колдонот. Көбүнчө тарбияны телефондон аласыз, Ооба. Ата энеңизчи? Ата энеден дагы алабыз, эми Ата энеден алып бүткөнсүз буга чейин. ата энеден жок, азыр деле алабыз. Бирок көбүнчө телефондон аласыз, Телефон көп карайбыз да, ошого. Чоң рахмат. Мына көрдүңүздөр, мен айтканым келди да, бул бала айтып атат, бул жигит айтып атат. Ата энеден көрү телефондон көп маалымат алабыз дейт. Мен тарбияны ата энеден алам. Анткени ата эне туулгандан бери 6,5-7 жашарга чейин тарбияны ата эне берет, андан кийин мектепте мугалимдер берет. Бирок азыр эмне болуп калбадыбы? Илгери ата энебиз балдар ыйлаган болсо соска берсе, азыр болсом ыйлап атканда эле сотко берип коюп жатат го. Азыр заман өзгөрдү деп ойлойм. Анткени бардык эле телефон колдонушат. Заман өзгөрдү же адам өзгөрдү? Заман эмес, адамдар өзгөрдү да, элдер. Сиз азыр өзүңүздүн оюңузга кайра өзүңүз каршы чыгып атасыз да? Муну кандай түшүнөсүз? Азыр бардык эле телефон берип коет, ал туура эмес. Анткени телефон жаман жакка алып барат. Эмнеге жаман жакка алып барат? Жогоруда айтпадымбы? Көпчүлүк эле адамдар ушу телефондун аркасында ийгиликтерге жеткен экен. Эми жетиши мүмкүн, жакшы жагынан да. Сиз телефон колдоносузбу? Жок. Колдонбойсузбу? Эмнеге? Сынып калдыбы же жоготуп алдыңызбы же ата энеңиз алып бербей жатабы? Колдонбойм негизи. Негизи бир дерес колдонгон эмессиз. Колдонгонмун. Колдонгонсуз, демек сынып калган экен, Чоң рахмат. Бизде дагы жаман тарбия жүрүп атат, ажырашуу көп болуп атат. Анткени ошо телефондон бири-бирин алдашат, лапшыларды илишет, кызы дагы, эркеги дагы. Анан мына илгерки ата бабаларыбыз, апа жеңелерибиз мындай бир көрүп, же болбосо ала качып эле келишкен, бактылуу талайлуу болушкан. Азыр болсо телефондо туура эмес бир нерселер келип калат же башка болот, ошентип ажырашып атат. Бишкекте бакт өргөсүндө күнүгө 2 адам баш кошсо, 3 адам ажырашат экен официалдуу. Бу дагы телефондун жаман таасири болуп атат. Биз телефонду колдонгонду билбей атабыз. Балким дагы бир 50 жылдан кийин кандай болот, мен билбейм. Бардык эле ата эне баласына жакшы тарбияны бергенди неме кылат. Тарбияны ата энеден алабыз. Бирок бардык эле жакшы тарбияны бергиси келип жатат. Анан берип жатат, анан бирок жакшы жакка кетпей атат го балдар. Буга эмне күнөөлүү? Натыйжа жок, жыйынтык жок. Натыйжасы Айта бериңиз, оюңузда эмне болсо ошонун баарын айта бериңиз. Тарбия болот. Тартынбаңыз сиз. жаш кезден өздөрү эме телефон бербеш керек, өздөрү дагы эме кылбаш керек, баланын алдында чукулабаш керек да, балага көрсөткөн, бала дагы чукулагысы келип, ошентип мен кылгысы келет да. Демек, тарбияны эң алгач ата эне өзү кылыш керек, Өзү бериш керек. Адамдар мындай сүйлөшө албай калды. Китеп окусаңарчы, китеп окусаң, ошол каарман менен сүйлөшөсүң да, анан сөз байлыгың да күчтүү болот. Азыркылар болсо эмне болду? Телефондо ошентип кыскартып атып, тилибиз дагы жок болуп атат. Экинчиден сүйлөшкөнүбүз да кыска болуп калды. Ушинтип барсак, буюрса келечекте кандай болот? Дагы бир тумандын ичинде жүрөбүз да. Телефон бербеш керек деген оюга кошулам. Азыр телефон берип коюп, баланы жаман жакка баштап атат да. Ага ата энелерде күнөө көп. Эмнеге дегенде бала телефон берип коет дагы, бала көңүл бурбайт. Балким ата эне күнөөдө эмес, ал эми коомдо чыгар. Билбейм, ошо көбүнчө ата энелер мындай берип коет да, бала бир берет, эки берет, андай кылбаш керек да өзү. Чөйрөдөн кандай тарбия алабыз биз? Ошол жөнүндө айтыңызчы. Чөйрөдөн жакшы жакка карап дагы алабыз, жаман жакка дагы карап. Жакшы менен көбүрөөк алып атабыз. Жакшы менен жүрсөң көп аласыз да, жаман менен болсо жаман жакка кетет. Ата энеңиз сизге телефон алып бербейм десе, сиз айланаңызда досторуңуздун баары телефон кармап жүрөт. Ошондо сизде кандай реакция болот? Телефон болушу мүмкүн, бирок ата энем барып жаңжал чыгарасызбы? Жок. Досторумда телефон бар, мага срочно телефон алып беришим керек. Жок, ата энем мындай колунда баары ошонусуга карайм. Бирок азыр көпчүлүк балдар ошол нерсеге карабай калды го. Билбейм, аракет
кылабыз, бирок алышка, бирок ата энеге да карайбыз да. Бул жерде айткандай эле ата эне күнөөлүү деп атат. Мен бул сөзгө кошулбайм. Анткени биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Ата эне бизге ар дайым туура тарбия берүүнү каалайт. Биз өзүбүз мисалы досторубузда көпчүлүгүдө телефон болсо, биз дагы ата энебизге барып телефон алып бериң деп өзүбүздү эме кылабыз. Ата эне эч качан күнөөлүү болбойт. Ата эне ар дайым балдарына, кыздарына жакшылыкты гана каалайт. Бирок ата эне өзү телефон кармап олтурса, анан сиз андан кандай тарбия аласыз? Сизге тарбия бербей, ойночу тияка барып деп койсо. Эми көпчүлүк эле үй бүлөлөрдө андай эмес деп ойлойм. Телефону болсо дагы ата энеси телефонда баласы эмне көрүп атат, ошолорду билиш керек. Жаш кезинен баланы жакшы дос болуп, жакшы сүйлөп, ошондой тарбия кылыш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн ким менен дос болуп атат, каяка барып атат, телефондо ошо мени көрүп атат, ошолорду эме кылса, жакшы нерселерди көрөт. Ошо телефондон дагы жакшы нерселерди алса болот, бирок кандай иштетишти билиш керек. Биз айтып атабыз жогорудан бери эле, жакшы тарбияны биз ата энебизден алабыз деп атабыз. Жаман тарбияны кимден алып атабыз? Жаман тарбияны айлана чөйрөдөн алабыз, жаман адамдардан көрүп алабыз. Мисалы үчүн агай айткандай, жаман мультфильмдер даям жаман нерселер чыгып калышы мүмкүн, кинолор даям уруш, жанжал, ошого окшогон нерселерди көрүп, балдар өзүгө эме кылат да. Чөйрөнү бизге ким тандап берет? Ата эне башынан жаш кезинен эле ата эне тарбия берип, ошолорду кайсы жолго кетишини эме кылыш керек. Багыт көргөзүш керек, э? Нагайдын сөзүгө кошулбайм. 2-3 жаштан телефон иштетүү туура эмес. Бул телефондон ар кандай зыяндуу нурлар чыгат, көздүн тамырларын кургатат. Бир гана тарбияга эмес, ден соолукка дагы аябай зыян, э? Кадагын чөйрөгө дагы. Анда эмнеге тиги ата эне кичинекей 2 жаштан 3 жаштан сотка берип атат? Алар билет да. Ата энелер жамандык калайбы? Берип атпайбы сотканы? Ошондуктан мен ойлойм да, 2 жаштан берип аткан туура ғой деп. Бул күнөө өздөрүндө, баласы ыйлап эме кылганда өздөрү караш керек да, телефон бербей. Если ата эне баласыга жакшы тарбия берем десе, Россияга кетпей, балдарын өздөрү караш керек. Азыркы ошондо ата энелер жалкоо болуп калды деген ойду айткыңыз келип атат. Ушундай. Там жаштардын бардыгы макул окшойт сиздердин ойго. 2 жашта эле телефонду бериппи? Жок, негизи 2 жаштан берген туура эмес. 2 жаштан берген туура эмес, негизи эле. Азыр сиздер берте ата энеси мындай туура эмес тарбия берип атасыздар дейсиз. Ата эне туура эле тарбия берет. Эми ал балдарга кандай тарбия алат, балдарга карайт да. Мисалы үчүн ата эне жаман ишти кылба, мындайга барба десе, баласы ал жерде макул деши мүмкүн, же эмне кылат да, индебейт, ишке чыгып туруп, ал каалаган ишин кылат да. Анан 2 жаштан бул ата эне мисалы үчүн эч качан баласын жаман жакка түртпөйт, жаман иштерди каалабайт. Ата эне балага мындай жакшы болуусун каалайт, жакшы тарбия берет да негизи. Ошондо балдар күнөөлүүбү? Балдар күнөөлүү деп эч кимди күнөөлүү дебейм. Просто ал тарбияга карайт. Тарбиянын негизи мындай, тарбия ата эне туура берет го, бир мындай өзүнүн тарбия алышына карайт да, өзүнүн мындай чечим чыгарышына. Бирок азыркы учурда биздин ата энелерибиз бизге айтып атат, сен жакшы бол, сен акылдуу бол, сен билимдүү бол деп. Сен телефон кармаба, сен бирөө менен урушпа, сен бирөөгө жалган айтпа деп. Бирок ошол нерселердин баарын өзү кылып атпайбы? Мисалы атаңыз сизге: "Эй балам, сен сигарет чекпе" деп туруп, анан өзү сигарет чегип атса, бул кандай болуп калат? Кандай тарбия? Жок, тамекин бирок өзү чек, билбейм, аны өзү чекпей деле койсо болбойбу. Чекпей койсо мындай өзүнүн мындай организминде мындай метап калат да, ошон үчүн эми мындай ата дагы өзүнүн жаш кезинен мындай жакшы туура жагына. Сизге мына мисалы атаңыз өзү тамеки чегип атат, анан сиз тамеки чексеңиз, балам тамеки чекпесе чекпей коесузбу? Сиз чегип атат го, мен деле чегем тамеки дейсиз да, э? Эч качан мен ата энеме каршы сүйлөгөм. Каршы сүйлөбөйсүз. Демек, коомдун бир гана оң жагын алышыбыз керек. Оң жагын алышыбыз керек, же Азыр бар эле чыгып айтат да, баардык тарбия ата энеден зависит этет депчи. Ата эне тарбиялайт деп, ата энени көбүрөөк күнөөлүү кылып коюшат да, телефон берет депчи. Бирок ата эне ошол кичине кезинде дин жактан дагы, илим жактан кичине түшүм берип койсо, ошол баланын кичине мындай жүрөгүндө ыйман деген сезим ойгонот да. Кийинчерээк чоңойгондо дагы ошону эстейт да, же болбосо ошол кичине болсо дагы ыйманы болсо, ошол ишке барбайт деп. Демек бизде азыр диний сабактар жетишсиз. Эми адамдын өзүнө байланыштуу да.
кичине ыйманы болсо ошол динден дагы динде бар жок бар да, мисалы үчүн ислам диниде тарбияны бардыгын дагы ошол Курандан үйрөнсөк болот. Жаштар, урматтуу коноктор, эгерде ушул жыйынтыктоочу сөздөргө бара жатабыз дагы, сиздерге жөнөкөй эле бир мисал менен азыр айтып келатат телефондун пайдабы же зыянбы деген нерсесине. Эми караңыздар, ушул телефонду мен башка нерсе менен сиздерге мисал келтирип берейин. Жакшынакай кийим же болбосо жылуу кийим. Жылуу кийимди алып берет апабыз, туурабы? Телефонду алып бергенде эле. Бирок суук жерге келгенде ал кийимди өзүбүз кийебиз, туурабы? Ата-энебиз айтпайт. Бирок бир аз жылууга барганда аны чечебиз. Жеңилдирээк кийинебиз. Ошол эле сымал телефондун дагы керек жерде туура пайдаланыш керек, керек эмес жерде аны коюп коюш керек. Ошол нерсенин бир кыймыл аракети менен силерге түшүндүрүп берейин. Алла Таала берген бизде бар 10 бармагыбыз бар, бардыгыбызда. Мүмкүн болушунча мен турайын дагы, барыңыздар мени кайталасаңыздар жакшы болду да. Мени көрүп турасыздар, мага окшоп колуңуздарды алдыга сунуңуздар дагы мени көргөндө кылып туруп. Сөмөйүндү ичкерге айландырабыз, тез. Сөмөйүндү ичкерге айландырабыз. Барыбыз. 1, 2, сөмөйдү. Эми сөмөйдү сыртка айландырабыз, Азаматтар, эми бир кол чабайлык. Бул жерде эмнени айткым келди. Араңарда карап турсам, угуп атабыз, бирок көргөнүбүз менен экөө биригип айтат. Ата-энебиз айтып атат, балам, китепти окугун, пайда табасың деди. Аны окугандар да бар, окубагандар да бар. Эми караңыздар. Мен сөмөйдү десем, сиздер баш бармакты айландырып атасыздар. Канча ирет айттым, туура? Бирдемке чыгып кеткендей болду башта. Ошондон ошол нерсени телефондо дагы туура жагы бар, анын жаман жагы дагы бар. Эгерде ар бир инсанга Алла Таала мынау баш казанды берип койгон. Баш казанда башка бир макулуктарга караганда өзгөчөлөнүп, адам кылып коет. Ошондуктан урматтуу жаштар, бул нерседе жаман, жакшы нерсе жок. Ар бир нерсе адам баласынын өзүдө. Муну баш казан менен иш алып барсаңар, зыянын тартпайсыңар, бир гана пайдасын тартасыңар. Урматтуу жаштар, телефондон албагыла. Силерден сураныч, бул телефон жакшылыкка алып барбайт. Көз зренияларыңарды кетирет. Ошондуктан ата-энеден жана кары адамдардан, элдик жомоктордон жана чөйрөдөн жакшыраак тарбия алууга үндөйм. Силерден сураныч, ошону кыла кеткиле. Биз телефондон дагы жакшы жактарды алсак болот. Мисалы, чет тилдерин дагы үйрөнсөк болот. Биз көбүнчө китеп окуганга эринебиз. Телефонду кармаганды жакшы көрөбүз. Ошондо дагы бири-бирден ошол жакшы нерселерди, жаңы сөздөрдү кайталап көрсөк болот. Бир гана жаман жактарын гана эмес, жакшы жактарын дагы үйрөнсөк болот. Ата-энелер дагы балдарына жакшы сүйлөп түшүндүрсө болот. Жакшы сөзгө жыландай инине кирет дейт го. Ошондуктан жакшы сөз менен дагы түшүндүрүп, жакшы тарбия берсе болот деп ойлойм. Мен бул баарын эле угуп, ата-энеге эмне кылып койдуңар. Эч качан ата-эне баласына жамандык каалабайт. Негизи ушул тарбия, бул сотканын пайдалуу жагы бир гана силерди сүйлөсүн, эми балдардан кем болбосун, мен баламды кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүн билейин деген максатта ата-эне силерге алып берет. Ошондуктан ата-энени күнөөлөгүлө, эч кандай ата-эне силерге жаман тарбия бербейт. Баласына биз мурда телефон жок эле өскөнбүз. Кичинекей мезгилибизден эле ата-энелерибиз өздөрүнүн жакшы тарбияларын беришкен. Балам чоңго каяша сүйлөбөгүн, чоңдордун айтканын кылгын деп. Эгерде балдарыбызга ушул тарбияны берсек, балдарыбыз деле ошол жакшы нерселерден, жакшы коомдон тарбия алат деген үмүттөбүз. Урматтуу жаштар, азыркы күндө муну телефон дагы тарбиялап атат адамды. Адам дагы тарбиялап атат. Эң негизгиси азыркы күндө жаштар устат деген нерсени унутуп калдык. Устат деген нерсе бул дүйнөнү дагы үйрөтөт, илимди дагы, жашоону дагы үйрөтө турган бул устат болуп эсептелет. Андыктан телефонду ыргытып бербестен, же болбосо ата-энени күнөөлөбөстөн бул устат деген нерсе. Үчүнчү бир жакты дагы карап койгоңуздар сиздерден суранып кетем, билдирип кетем. Ушул колледждин студенттеринин баардыгына 2 жаштан баштап телефон кармаса болот деген сөздү айттым да. Бирок ал болбойт. Эч ким болбойт деп айта албайт да, оюн толуктап айта албайт. Ал болбойт, туура болбойт. Кеп 1 жарым эле айтты.
калганын баары үн чыкпай турат, бул агай туура айтып атат окшойт деп. Ою башкада да алдап атабы жок, эмне туурага окшойт ушул агайдыкы деп. Туура эмес. 2 жаштан баштап кармаган сот туура эмес. Ошону эмне үчүн туура эместигин айтып бере албай атпайсыңдарбы? Ушул жерде эмне залкар кишилер ушул колледжди бүтүп кеткен экен, техникумду бүтүп кеткен экен. Кандай кишилер бүтүп кеткен экен? Эми ушул окуу жайында окуп атып, өздөрүнүн ойлорунду толуктап, туюк айта албагандан кийин бул өкүнүчтүү да. Мен ойлойм, бул передача бүткөндөн кийин дагы, ойлорун топтап өткөндө уят болдук, туура эмес оюбузду айта албадык, туура оюбузду айта албадык деген ой сезим сендерде келсин деп атам. Менде башка максат жок. Бир эле максат ушул. Сендердин аң сезимдерин ойготуу болчу менин ой. Рахмат сиздерге. Жана биздин бир кыздарыбыз балдар айтып өттү, ошол дин таануу боюнча. Азыр ошол билесиздер, Кыргызстаныбызда 54 мектепте ошол пилоттук түрдө ошол дин таануу боюнча сабактар кирип атат. Буюрса, мен ойлойм, бул дагы жакын арада ошо иш жүзүнө ашат деген ойдобуз. Андай болсо да жакшы болот. Буюрса антивирус коюлган. Экинчиси болсо, Маша менен Аюдай болуп калбайлы. Ушул силер көрүп аткан мультфильмдер балдарыбызга аябай вирусту толтуруп атат. Биздин балдарыбыз ушуларды көрүп эгоист болуп атат. Биздин балдарыбыз ушуларды көрүп атышканын, согушканын көрүп, ошолор туурап өзүбүзгө, ата-энеге, коомго туура эмес нерселер жасап атат. Ошентип урматтуу көрүп турганда, ушул нерсени баарын мен ойлойм, колуңуздарга да бердик. Окуп, бул жерде психологдордун жазгандары бар, кандай терс таасирлерин тийгизип атат. Ошон үчүн биздин жакшы пайдалат деген ойдобуз. Экинчи жагы болсо, ошо бизде атайын ушундай биздин Дил Мөрөгөй коомдук кайрымдуулук фонду ушундай талим тарбия жаатында ата-энелерге, мугалимдерге 300га жакын, 300дөн ашуун колуңарда турат методикалык ыкмалар бар. Балдарды кантип тарбиялаш керек, жакшы сыпаттар, жаман сыпаттар, кыз бала, уул бала жана башка ушул темаларда, мисалы, имандарагы, имансыздарагы салыштырмалуу түрдө. Бул ата-энелер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы чоң силерге бир үлгү көрсөтө турган нерселер бар. Бул жерде өтө илимдүү, билимдүү адамдар ошол жазган, ошол билим берүү министрлиги пайдаланып атат. Силерге жетпей атат, балким ошол сыяктуу биз эмне алабыз, ошол ойлоп атабыз, мынакей. Биз кандай балдар тарбиялоону каалайбыз? Адилеттүү, кайрымдуу, боорукер ушул мекенине кызмат кылган. Мисалы, бул бир. Экинчиси болсо, мынакей, билесиздер, мына азыр талим тарбияда ушундай болуп атат, мынакей. Авторитетти көтөрө турган, анан түшүрө турган сыпаттар бар бул жерде. Аябай жакшы жазылган, колуңарда турат. Ушуларды пайдаланып, буюрса мынакей келечекте педагог болосуңар, этнопедагогика бар бизде. Ошолордун баарын жакшы билип, анан көпчүлүк учурда жана айтпадыкпы? Телефондон биздин жаштарыбыз эмес, чоңдор да 99% жаман нерсесин алып атат. Жакшысын алса барекел дейт болчубуз. Анан бул бир. Экинчиси болсо, Ошто мен бир студент бир жигитибиз бар, 7 тилде сүйлөйт. Куранды толук жаттаган. 450 кишини аты жөнүн, фамилиясын, канча бир тууган, соткасынын, машинасынын моделин жатка билет. Азыр чет өлкөдөн илим алып атат, Кудай буйрса. Ошондой балдар келсе, аларга зам деген кереги жок болот да. Ал ошол телефону жок эле ушундай ийгиликке жеткен да, изденген, окуган. Но китептин өзүнүн неси болот, жити болот. Каармандар менен сүйлөшөсүңөр, баарлашы болот. Мен бир агайыма эгерде мекенге, өлкөгө кызмат кылам десең, күнүгө адабияттан, маданияттан, тарыхтан, саясаттан, тилдерден, манастан, санжырадан, Орто Азиянын тарыхынан, дүйнө тарыхынан, кыргыз тарыхынан 60 беттен китеп оку дечи. Мен силерге ошол нерсени сунуштайт элем. Өзүңөрдө жок болсо эмнени бересиңер? Аксакал болуш үчүн, байбиче болуш үчүн ушул нерселерди билиш керек. Тарыхты билиш керек, тилдерди билиш керек, адабият, маданиятты билиш керек, санжыранын манасты билиш керек. Ошондо эртең силердин балаңар же небереңер бир нерсе сураганда, могул жакты карабай айтып берсеңер, анда ал туура багытта кетет. Эгер жооп бере албай калсаңар, могул жерге кирет дагы туура эмес багытта алып алып, эртең туура эмес жолго түшүп кетсе, Алланын астында жооп беребиз. Ошон үчүн урматтуу жаштар, убакыт деген өтө кыска, өмүр деген өтө кыска. Могул эжагай айтып аткан нерселердин баардыгын баш казанга салыш керек. Билимдүү болсо, агартууну баш казан толтуралы. Рух казанды иман менен толтуралы, төш казанды спорт менен толтуралы. Аш казаныбыз эле толуп, эртең бир банкрот болбойлу, бир учур келет да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мен ойлойм, 3 казанды толтуралы. Кудай буйрса, мен ойлойм, ушул жерде келечекте мыкты мугалимдер, агартуучулар, келечекте ушул кыргызды тарбиялай турган уул кыздар олтурат деген үмүттөбүз.
Сіздерге чоң рахмат. Урматтуу студенттер, силерде көбүнчө ошол баягы мен сөзүм башында айтып кеткендей, телефондон эмес, көбүнчө китептен билим алсаңар, ага эжекелерден, ата энеңерден билим алсаңар, туура телефонду колдонгула. Телефонду жөн гана ата энеңер силерди эжеке айтып кеткендей, кайсыл жерде турасың, эмне иш кылып атасың деген сыяктуу неме менен алып берген. Туурабы? Силерди телефондон тарбия алсын деп берген эмес. Ошондуктан мен дагы агайлардын айтканына кошуламын. Көбүрөөк окугула, билим алгыла, спорт менен машык кыла, ден соолугуңарды чыңдагыла, дайыма ушундай жакшы чөйрөдө жүрүп, ошо жакшы тарбия алганга аракет кылгыла. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн Марва телеканалынан жекшемби күнү кечки саат 20:00 ал эми кайталоосун дүйшөмбү күнү 12:00 көрө аласыздар. Ошондой эле YouTube каналдарынан Жаштар сүйлөсүн деп издеңиздер. Ата эне, мугалим, коом бир багытта тарбия берсе, бала да ошол жолду тандайт. Жамандан качалы, жакшыга шашалы. Даанышман элибизде тарбия башкаты үй бүлө. Дарак түз болсо, көлөкөсү да түз болот деп айтылат. Тарбияны чынар кезде эмес, чырпык кезде баштап, баш казаныбызды ыйман жана адепке толтуралы. Кийинки эфирде жолукканча саламатта туруңуздар.